Саламатсыздарбы? Бул өздүгүн аныктоо сейилдөөсү сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Гүлзат Газиева алып барам. Бул сабак окуучулардын өзүн өзү талдап, өзүндөгү күчтүү жана алсыз сапаттарды аныктоого жардам берет. Анда өздүгүн аныктоо сейилдөөсү сабагынын аткарылышына көңүл бургула. Балдар, нускаманы жакшы түшүнүп алгыла. Мына бул көрсөтүлгөн багыт менен барсаңар, 5 суроо илинип турат. Биринчи суроону окуп, аны дептериңерге жазып, кийинки суроого баргыча жоопту абдан ойлонуп, кыскача дептериңерге жоопту жазгыла. Андан соң кийинки суроону дептериңерге жазгыла, жообун да кийинки суроого чейин ойлонуп баргыла. Кыскача кылып дептериңерге жазгыла. Жоопту толуктап жазганга силерге кенен убакыт берилет. 5-чи суроого чейин ушул көрүнүштү кайталайсыңар. Жазган жообуңарды силерден башка эч ким окубайт. Андыктан дилиңердеги жоопту тартынбай дептерге жазгыла. Тапшырма түшүнүктүү? Асель, нускаманы кыскача кайталап койчу. Көрсөтүлгөн багыт боюнча барып, 5 суроого жооп беребиз. Алгач бир суроону окуп, ага жооп жазып кыскача жана кийинки суроого баргычакты ал жоопту терең ойлонобуз. Ал эми аягында болсо, ал жоопту кенен жазганга убакыт берилет. Туура, Асель. Анда баштадык. Мен силерди суроолор тарапка бир-бирден жөнөтөм. Анда эмесе, Аскат, сен биринчи жөнө. Балдар, өзүн өзү талдоого максатталган бул суроого терең ойлонуп, узак убакытта жооп берүүгө болот. Ошондуктан үйгө барганда жообуңарды толуктап, кененирээк жазып келгиле. Өздүгүн аныктоо сейилдөөсү видео сабагында балдар өздөрүнүн күчтүү жана алсыз сапаттарын аныктап алышты. Эми асыл таштар деген кийинки видео сабакта алар өздөрүнүн ички дүйнөсү жана жеке сапаттары жөнүндө башкаларга ой бөлүшөт. Анда эмесе кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.